Сот Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Алгагылычевди 10 жылга эркинен ажыратты. Өлкөгө дары-дармектерди аткезчилик менен алып келгендер кармалды. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттарды берүү күнү белгиленди. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Койташ окуясынын фигуранты Алгагылычевди Ала Мүдүн райондук соту 10 жылга эркинен ажыратып, ал сот залынан камакка алынды. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдирди. Алгагылычев Койташ окуясы боюнча шектүү катары 2019 жылы 9 августта кармалып, 22 октябрда тергөө менен кызматташып эркиндикке чыккан. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жигердүү колдоочусу катары белгилүү. Учурунда Дан мамлекеттик ишканасын жетектеген. Быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрүнө мамлекеттик үлгүдөгү билими жөнүндө документтер 28 июнда берилет. Тагыраагы 9 класстын бүтүрүүчүлөрүнө негизги жалпы билими жөнүндөгү күбөлүктөр 28 июнда саат 9да, 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө орто жалпы билими жөнүндө аттестаттар саат 11де тапшырылат. Быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп, 11 жана 9 класстын бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик үлгүдөгү документтерин электрондук жана кагаз түрүндө алышат. Мындай жаңылануунун негизги өзгөчөлүгү бүтүрүүчүлөрдүн документтери түндүк тейлөө тармагындагы баракчанын ичинде сакталат. Эгерде бүтүрүүчү аттестатын же күбөлүгүн жоготуп алса, көчүрмөсүн алуу үчүн убара болбойт. Порталдан аттестат жана күбөлүктүн көчүрмөсүн чыгарып алса болот. Ош шаарынын тургуну Саламаттык сактоо министрлигинин дары-дармек менен камсыздандыруу департаментинин кызмат адамдары менен ич-ара сүйлөшүп алып, Оштун аймагында контрабандалык жол менен алынып келинген дары-дармектерди сатуу каналын уюштурган. Буга байланыштуу УКМК тарабынан Фарм Юг ишканасынын ишмердүүлүгү каралып, салыктык текшерүү дайындалган. Фарм Югтун кампасы жана 8 дарыканасы текшерилип, жыйынтыгында Кыргызстанга контрабандалык жол менен алынып келинген 150 ар кандай аталыштагы медициналык дарылардын үлгүсү аныкталды. Аткезчилик жолу менен алынып келинген дары-дармектерди сатуу каналына бөгөт коюлду. Бүгүн Бишкек мэри Айбек Жунушалиев жогорку кеңештин жыйынында учурда Борбор калаада унаа токтотуучу жайлардын орундары аныкталып, инвестиция тартуу иш-чаралары жүрүп жаткандыгын айтты. Мэр белгилегендей, паркинг аянтын кыскартуу максатында жаңы ыкма колдонулат. Шаардын борбордук аймагында жеке автоунаалардын жүрүүсүн чектөө, акы төлөнүүчү парковкалардын баасын көбөйтүү маселелери боюнча чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап жатабыз, деди Жунушалиев. Бүгүн Кыргыз футбол биримдигинин кеңсесинде Борбор калаадагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун реконструкциясынын талкуусуна арналган жыйын өттү. Жыйын Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев, маданият министринин орун басары Айбек Абдумомунов, архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев, ошондой эле жеңил атлетика боюнча федерациянын өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Жыйында реконструкция маселелери каралып, стадиондун эскиздик долбоору сунушталды.